Саламатсыздарбы? Математика сабагын өтөбүз. Дептенерге бүгүнкү числону жазасыңар. 17 сентябрь күнгө бейшемби класс иши. Өтө турган темабыз мисал маселе иштөө. Сабагдын максаты өтүлгөн темаларга мисал маселе иштейсиңер, эске сактооңор, кабыл алууңар, маселе иштөөгө жөндөмдүүлүгүңөр калыптанат, чынчылдыкка, тактыкка, тазалыкка тарбияланасыңар. Китеңердин 77 мисалын карайсыңар. Маселе: дептер 2 сом, блокнот 9 сом, карандаш 1 сом турат. Менин 10 сомум бар. Кайсыларды сатып ала алам? Баардыгын сатып алыш үчүн канча акча жетпейт? Ал үчүн дептер менен блокнотту кошо алабыз. 11 сом. 11 сомго бир карандашты кошобуз. 1 сом. 11-ге 1 кошсок 12. Демек баардыгына 12 сом кетет. Эми 12 сомдон 10 сомду алсак 2 сом. Демек баардыгын алыш үчүн бизге дептер, блокнот, карандашты алыш үчүн бизге 2 сом жетпейт экен. Ал үчүн биз 10 сомго бир блокнот, bir карандаш ала алабыз. Дептериңерге 77 мисал деп маселенин чыгарылышын жазасыңар. Кийинки мисал 78 мисал. 11 сантиметр узунлуктагы кесинди сыз, анда канча сантиметр жана десиметр бар? 78 мисал деп анын астына 11 сантиметр кесинди сызасыңар. 1 десиметрде 10 сантиметр бар. 10го 1-ди кошсок 11 сантиметр. Демек 11 сантиметр 1 десиметр 1 сантиметр болот. Мундагы дептериңерге чийип жазасыңар. 79 мисал. Сынык сызыктын узундугун аныкта. Муну сөзсө эмне пайда болот? Ошону сызып көр. 2 муну сынык сызыкты көрүп атасыңар. 1 муну 5 сантиметр, экинчи муну 4 сантиметр. Ал үчүн 5 сантиметрге 4 сантиметрди кошсок 9 сантиметр. Муну сөзсө эмне пайда болот? Муну сөзсө кесинди пайда болот. Ошону сызып көр. Мынакей 9 сантиметр кесинди сызасыңар. Мундагы дептериңерге жазасыңар. 80 мисал черновиңерге чыгарып, дептериңерге 3 катарга бөлүп жазасыңар. Кийинки 81 мисал. Оңго толуктоо ыкмасы пайдаланып чыгарасыңар. Белгисиз сандарды өзүңөр таап чыгарасыңар. Кийинки 82 мисал. Маселе: бир түп алмадан 9 яшик, экинчи түптөн 4 яшик алма теришти. Бардыгы канча яшик алма терилди? Демек бардыгын кошобуз. 9 яшикке 4 яшикти кошсок 13 яшик. Жообун жазасыңар. Бардыгы 13 яшик алма терилди. Мундагы дептериңерге 82 мисал деп маселенин чыгарылышын жазып коесуңар. Кийинки мисал үй иши номер 83-84. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.